адегенде чыгарбай 40 жылы кабарсыз кетсем да кайда бармак элең. Көп болса армияга 3 жылга барасың. Оңдо деп. Анан оңдобой койгон ошо менен калып калды. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдон кабар алып, үйүнө башпактык. Акын азырда жаңы чыгармаларын жазуу менен алек экен. Анатай Өмүрканов Манас районундагы Арал айылында жарык дүйнөгө келген. Эл оозунда Ырчы булак деп аңыс болгон бул айылдан Алымкул Үсөнбаев, Эстебес Турсуналиев баштаган төкмөлөр, бир катар өнөрпоздор чыккан. Атактуу айылдаштары болочок акынга зор таасир эткен. Алымкул келди, сөз тарап баарыбыз чыбыкты минтеп алып, Алымкул болуп ырдап, бирөө Эстебес болуп ырдап, ошон туурай берчүбүз да. Эми ойлосом, ошонун баары кандайдыр деңгээлде бизди тарбиялап жүрүптүр. Ошо кишилердин үнү, ошо кишилердин баскан турганы, ошонун таасириби деп ойлойм. Замандаштары Анатай Өмүркановдун поэзиясына чынчылдыгы жана салмактуулугу менен өзгөчөлүнүп турат деп баа беришет. Акындын туулган жер, эне, табият, махабат темасындагы ырлары дароо эл оозуна алынып кеткени балким ошондон чыгар. Өзүнө жаккан, өзүнө жакпагандарды бүт окуш керек. Бул эмнеси менен жакшы? Бул эмнеси менен жаман? Кыргыз поэзиясын бүт жакшы билип албасаң, анда кыйын болот да. Орустун дээрлик көпчүлүк акынын котордум. Кавказдын дээрлик бүт, мейли Гамзатов, мейли Кулиев, тиги грузиндер, армяндар дээрлик бир топторун котордум. Казактандыр деле котордум. Ушунун баары мага Кудайдан бир улуу берилгендей болду да. Ошолор болбосо мен канча жарды болот элем. Мен дөөдүр болуп калат элем. А булар ошо менин жан дүйнөмдү козутуп, жан дүйнөмдү татынакай кылып жол көрсөттү. Анатай Өмүрканов кыргыз поэзиясынын астанасын 70-жылдары аттаган муундун өкүлү. 1966 жылы ал Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктап, эмгек жолун Тажик ССРинин Мургап районундагы Кыргыз орто мектебинде мугалим болуп иштөөдөн баштаган. Жаштыгынын жылдыздуу доору өткөн Мургап акындын жашоосунда өзгөчө орунду ээлейт. Азыр эстегенде уктай албайм. Баары кайра баштан кинодой болуп тартылып, түм эле эшикке чыгып карап тургун келип кетет да. Ал Мургап деген касиеттүү жер да. Ошо жака апарган тагдырыма ыраазы болом да. Мен эгерде ошо жакта барбасам жанагылар жазылат беле, жазылбайт беле. Менимче жазылбайт болчу. Эмне үчүн? Себеби аякта сен жалгызсың, өзүң элесиң. А жалгыздык деген всегда сени козутат, сени кытыгылайт. А мен жалгыз жашадым, сабак бердим мектепке. Керек болсо ошол жердеги тажиктер менен күрөштүм. Мен анда кандидат болчумун күрөш боюнча. Кийин деле толтуруп алсам болмок экен. Ошондой мени палван дешчү. Анан ошонго чейин өткөндө келишти го, китепканага, Ленин китепканасына келишип, боз үй тигишип анан чакыргандан бардым. Барсам, сакалы беден түшкөн чалдар, агай, сиз бизди окуткансыз дейт. Ушунча сүйүндүм, кучактадым, алар да мени кучактап атат. Анан ойлодум, кандай кыйындыкта көргөн достук, кыйындыкта табылган достук сени өмүр бою коштоп жүрөт экен да. Ошо кишилер мени дагы бир жашартты да. Менин оюмча, ошол жерде жакшы жолдошторду күттүм, жакшы кишилерди күттүм. Бияктан көлдөн барган кишилер, таластан барган бир киши, ошолордун баары ошол жака баргандан кийин бир тууган болуп калат. Сүйүү чагайт. Iya. Сүйүү аякта пашты жок да. Чын. Себеби эл аз. Сүйүү ошол баягы
бөгөрүп отуруп алып жазасыңды элестетесиң. Ошо көп ырлар ошоктон жазылган. Асанкалы Керимбаевдин алгачкы ондордун бири "Сен дей мага" деген окуп берейин. Дарак билип жазда бүчүр байларын, күздө түшкөн жалбырагын сагынбайт. Сенден сулуу болсо дагы алганым, сен дей мага бу дүйнөдө табылбайт. Көлгө жетпей суулар солуп акпаса, жарга жетпей жигит жалгыз жатпаса, кайсы кызды карабасын карегим, баары бөлөк, баары сенден башкача. Sen de mağa bu dünyada табылбайт. Баса Өмүрканов ырларына эң көп обон жазылган авторлордун бири. Анын 300дөй обондуу ыры эл арасында ырдалып жүрөт. Акындын 2-3 муунду тарбиялаган ырларын азырда жаштар жаңыртып ырдап келишет. Айрым адабиятчылар акын махабат темасын өзүнө гана таандык мүнөздө ачып берген дешет. Мен bir Ракия деген ырым бар. Мен могу жүгөң аябай жакшы көрөт. Ракия деген. Ал мен менен класста бир окуган кыз. Менен бойду узун, сулуу. Апам айтып атат атама. Ракия биздин үйгө көп келчү болду. Анатай экөө китеп окуйт. Ошону алып берип койбойлу деди. А мен алып берип койбойлу деген эмне экенин билбейм да. Бирок алып берсе экен деп ойлоп атам. Ал эмне экенин да билбейм. Кийин атам болбой койду. Кыз бала эрте карап калат, анан кийин эмне болот деп. Атамды жек көрүп атам келип. Ой. Ошо ыр бар. Эми ыр кантип чыгат? Ырды сен бир жерден мындай касып, алтын касып алсаң, касып аласың. Ал эми ырды касып ала албайсың да. Жанагындай эле бир сезим. Бул ошондой эпке себеп. Жөн эле көчөдө барат, бирөө менен тааныша каласың. Ошол тааныштык бир топко чейин, жылга чейин да кетип калышы мүмкүн. Мындай үйлөнүү, сүйлөнүү жок эле. Сагындым тууган жеримди, сагындым кутман элимди. Мончоктой кезден бир ойлоп, моюндаш өскөн теңимди. Акын өткөн мезгил жылдарында коомубуздагы оош кыйыштарга, мекен, эл журт тагдырына кайдыгер караган эмес. Бүгүнкү жана эртеңки муундун нарк населине саресеп салып, болуп жаткан окуяларга ыр аркылуу оюн ачык жазып турду. Анын соңку жылдары дагы эл башчыларынын адилетсиз саясатына калеми менен күрөш жүргүзүп келгени эл ичинде аңыз болуп айтылып келет. Мен Акаевден бери жанагындай президенттердин сындадым. Мен андай сынды жазган бир дакында окуган жокмун да. Жок болчу бизде. Мен аны бир топ кызыгып окугам. Ал эми орустарда бар. Орустардын декабристтери, булар жаш кыздар, балдары. Ошолор Россияны оңдойбуз деп Сибирге кетип атат. Алар баарын таштап кетип атат. Биз жаңыча Россияга жаңыча турмуш алып келебиз деп Сибирге камагыла деп кетип атат. Бизде ошондой барбы? Биздин улуттук аң сезимибиз ошого жеттиби? Жеткен жок. Грамм жеткен жок. Эч качан. Ал үчүн коом өзгөрүш керек. Коом аркылуу элди өзгөрөт өзү. Элди өзгөрөт. Антпесе жүрө берет, бирин-бири мактайт. Керек болсо кошоматчы болуп кетет. Канча кошоматчы акындар бар. Барын билем мен. Мен Акаевди жазгам, Акаевдин ханасы күлөт дечиле деп. Бирок мен Бакиевге да жаздым. Сын да, ыр. Бирок өлтүргөн жок. Атамбаев менен мен жакшы болчумун. Сен экөөбүз жакшы эле, ким бирөө бузуп жүрөт деп койчу өзү.
Ал эми анан катуураак жазган себебим мындай болуп калды. Ал айтып атат, мен силерди таластыктар. Могу референдумда Казакстанга кошуп таштайм деп айтты. Ай, мен өзүм айылыма бара албайм. Жанагындай Казакстанга кошуп ийем мен таластарды дегенге каяша кылбай, мен кантип айылыма барам? Ал мени өлтүрүп атпайбы? Анан кантип мен токтоп турам ошол жерде? Жазам. Акындын туңгуч ырлар жыйнагы 1973-жылы Мөлтүр сезим деген ат менен жарык көргөн. Кийинчерээк Чабалекей, Алтын өзөн, Бар бол, Жашыл арал, Жан кисе, Күндөгү так, Асмансыз жылдар аттуу ыр китептерин чыгарган. Өмүрүн поэзияга арнаган акындын жакын арада дагы жаңы эмгектери жарык көрүп, Улуттук филармонияда ыр кечеси уюштурулду. Алдыңыздарда алып акын Анатай Өмүрканов. Анатай Өмүркановдун жубайы Бурул Калчабаева белгилүү драматург. Чыгармачыл чөйрө табыштырган түгөйлөр бири-бирине жүлүк таяк болуп, дөөлөттүү өмүр сүрүшүүдө. Менин жазганымды агайың окуйт. Агайыңды жазганы менин колуман өтөт. Ушул 5 китебинин бет ашарын өткөрдүк. Ушу жаман болгон жок окшойт. Элди суусап калган экен. Эми буюрса басмаканада турган китебин, андан тышкары орус котормолорун, анан прозадан да которгондору бар. Грузин кимдин Думбадзенин, Акуджаванын көп чыгармаларын которгон, жакшы которгон. Ошолор чыгып кетсе деген тилектемин. Андан тышкары агайыңдын бир жакшы касиети бул тети жаш кезинен бери ушул жазган чыгармаларын эми жанагы калың дептерге эринбей шурудай тизип көчүрүп жүрүптүр да. Кол жазма кылыпчы. Ошо акыркы жылдары эле жазылбай калыптыр, көзү начарлап. Анан ошону менен шылып экөөбүз отурабыз, бирибиз тиктеп коюп, анан сүйлөшкөндө эң жакшы сүйлөшкөндө неберелердин тили менен сүйлөйбүз, тамашалашабыз. Мындай бир эмедей сүйлөшөбүз да, кушундай сүйлөшөбүз экөөбүз, эки жакшы тең туштай. Анан кээде тамашалап коем, ай анаке, ошо сенин аялың начар чыгып калды, давай башка аял алабыз деп коем, сүйүнүп калат. Жакшы көзү менен карап. Энекем, кемибес ырысым берекем, мен дагы дени сак болоюн, оорубай жүрөгөр сенесен. Болсом да атасы баланын, өзүңө дагы эле баламын, үшкүрүп каласың алыска, үйүңдөн узбаса караным. Жашоого от болуп жагылдым, жайнадым, жагылдым, кагылдым. Мен эми эч кимден табылбас энелик мээримиң сагындым. Кырсыктан колдоочу тумарым, кыйналсам түзөтүп турарым. 40 жылы кабарсыз кетсем да, кыйкырып алдыман чыгарым. 40 жылы кабарсыз кетсем да, кыйкырып алдымдан чыгарым. Максатжан Газиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.